Намаз окуайм дедиң, окубадың. Уктайм дедиң, уктадың. Кыйкырам дедиң, кыйкырдың. Интернет көрөм дедиң, көрдүң. Тамак жасабайм дедиң, жасабадың. Ушинтип атсаңар, демек нафсыңар аммара бису, эң төмөнкү даражадагы нафс. Бирөөнүн мактаганы дагы, бирөөнүн жамандаганы да сага бирдей болуп калса, анда нафс мутмаиннага жеткен болосуңар. Бул ушу шайтан ээлеп алганда, кара сен турмушка чыкпадың. Турмушка чыксаң сен жакшы кыз болмоксуң. Сен жаман кызсың, ошого турмушка чыкпай атасың. Бул сенин колуңдагы нерсе эле, сен жаман болгондуктан чыга албай атасың. Жок, бул Аллахтын колундагы нерсе, кыздар. Куранда жазылган нерселер, динибизде айтылган нерселер адамдын фитраты эле, табиятында бар. Адам табиятында чыңчылдыкка умтулат. Адам табиятында жакшы жашоого умтулат. Куранда бул табиятыбызга эле ылайыкталган, ислам биздин табиятыбыз. Нафс 3 түрдүү болот дейт Куранда. Аммара бису, жамандыкка чакырган нафс. Лаввама, жемелеген нафс. Мутмаинна, тынч нафс дейт. Нафсыңар кандай экенин билиш үчүн, кыздар, карагылап, калоо эле болуп атсаңар, анда силер нафсыңар жамандыкка чакыруучу нафс. Бирок каалаган нерседе токтоп, эмне каалап атасыңар? Токтоп, эмнеге каалап атам? Кантип каалап атам? Кайсы жол менен? Бул туурабы, катабы деп. Мисалы, азыр туруп үйүңөрдө бирөө бир нерсе десе кыйкыргыңар келет да. Туурабы? Нафсун аммара, жамандыкка чакырган нафс турат дагы кыйкырат, айтышат. Күйөөсү бир нерсе деп сүйлөсө, заматта сдача кайтарат. Бул нафс аммара бису. Бирок бирөө сага канчалык жаман сүйлөп атса дагы токтоп кайтаргың келип атат. Анын айыбын айтып беш бетер кылгың келип атат. Бирок токтоп, өзүңөрдү растап, ал эмнеге айтып атат? Токтоюнчу. Пайгамбарым айткан, талаш тартышка сен туура болуп туруп дагы талаш тартышты таштасаңар, 5-тин 4-үнөн үй берем деген. Токтоюнчу. Десеңер, анда нафсыңар аммарадан бир аз өткөн. Эгер каалаган нерсеңди эле кылып атсаң, намаз окуайм дедиң, окубадың. Уктайм дедиң, уктадың. Кыйкырам дедиң, кыйкырдың. Интернет көрөм дедиң, көрдүң. Тамак жасабайм дедиң, жасабадың. Ушинтип атсаңар, демек нафсыңар аммара бису, эң төмөнкү даражадагы нафс. Лаввама, өзүн жемелеген. Ичиңерде 2 үн болсо, ойлонбой мантип кылып атсаңар, ал аммара, жаман нафс. Бирок ичиңерде бир үн, токточу. Эмне кылып койдуң? Ушинтип да сүйлөйбү адам деп өкүнүп атса, же азыр Инстаграмдан турушум керек. Азыр телефонду коюшум керек деп ичиңерде бир нерсе күрөшүп атса, анан кээде жеңип атса ошол, анда силер лаввама, өзүңөр жемелеп аткан, эми бир аз кадам койгон нафс. Өзүңөр таанып атасыңарбы, барбы ошондой силерде? Же только хочу, делаю деп атасыңарбы? Ошол ичиңде 2 үн болсо да, кой деп ичиден уялып туруп, намазым калып кетти эле деп кайра тургузуп аткан болсо, ал лаввама. 3-чү нафс мутмаинна. Бирөөнүн мактаганы дагы, бирөөнүн жамандаганы да сага бирдей болуп калса, анда нафс мутмаиннага жеткен болосуңар. Сени бирөө жамандап атабы, жакшы деп атабы, сага берип атабы, бербей атабы, күйөөң таштап кетип атабы же келип атабы, бирдей болуп калса, ал нафсул мутмаинна, кыздар. Сен жашооңду Аллахка байлагансың, адамдарга эмес. Ошол нафсул мутмаинна болот экен да. Көрөк болуп кетти окшойт сабагыбыз. Эми бүгүнкү сабактан жыйынтык баягы алган илимибизге монтип жүрө бербестен, кичине YouTube'дан угасыңар, Instagram'дан угасыңар, давайте ошону киргизип баштайбыз. Киргизип, бир адатка айландырып, болду, бүгүндөн баштап ушак сүйлөгөндө адат кылам. Бүгүндөн баштап жалаң үйгө кирсем 5 шүгүрчүлүк айтам, автобуска минсем 5-өсүн айтып барам. Зеригесиңер, шайтан айтпа дейт, нафсыңар уф, эмне кыласың айтпа дейт. Андан көрө жыргап, бир байганыңды ойлоп кет,
кыялданып кет маршруткада дейт. Бирок шүгүр айтып Аллахты ойлогонго мээңерди түртө берсеңер 41 күндө мээде Аллах деген пикир жаралат. Ал жүрөккө түшөт дагы, жүрөгүңөр таза болуп, акыретте Аллахны сынап таза барат экенбиз. Ассаламу алейкум, устаза суром. Биз үйдө кыздар менен жашайбыз да, анан кээде сурабай буюмдарын колдонуп койчумун мурун дейт. Ошондо мен алардын акысына кирген боломбу? Ушундан коркуп аларга айтпай аш басып курсактарын тойгузчумун. Бирок дагы деле кысыла берем. Буюмун колдонуп кайра берчүсүз, негизи ошондой жашаганда моно буюмдарыңды сен жокто ала берсең болобу деп сурап коюш керек. Анан макул болсо колдоно берсе болот. Бирок баягыны алсаң ачуусу келип, чогуу жашаганда ал кыз мисалы косметикасына тийсең жини келет. Карандашын албай көзүңө сүртүп алсаң ачуусу келет, мисалы жини. Анда ооба. Ошол кыздарга аш басып берет экенсиз. Машаллах, жакшы ниетте. Бироз ошондо акыңарга кирип алдым. Кээ бир буюмуңарды колдонуп, кечирип койгула деп кечирим сурап коюңуз, иншаллах. Анан өзүңүздү көп кыса бербеңиз. Шайтан ушунан дагы эметет. Аллахым, тобо кылдым, ал кыздардан чын жүрөктөн кечирим сурап, алдыга жылыңыз. Ассаламу алейкум. Мен коллегалар менен китайский кафеден тамактандым эле. Кафеден тактасам уйдун эти халал деп айтышкан. Бирок мен ошол түнү түшүмдө чочко түш көрдүм. Ошондон бери жаман болуп жүрөм, тынчсызданып. Кандай кылсам болот дейт. Жаман түш көргөндө туруп 3 жолу сол жака түкүрүп коебуз, Анан кийин астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп эжелер садака чыгарып койсоңуздар болот. Анан китайский кафеде, Кыргызстанда эле кафе халал деп айтышкан дейт. Сертификаты бар бекен. Негизи Кыргызстанда кафелердин этин бисмиллах деп эле жей берсек болот, кыздар. Себеби баары мусулмандар биздин Кыргызстанда бардык эле малды бисмиллах деп эле соёт. Бая кечке эле адал жерден деле барып алып, адал барамбы деп сурай бербей, бисмиллах деп жей берсек болот биздин кафелерде. Бирок муну Кытайлардыкы болгондуктан кээде айтылат, мына ош базарларда өлгөн малды союп койшуп жиберишет дегендиктен бирөө сурап, малды каяктан алдыңар деп жегениңер жакшы. Анан тобо кылыңыз, анан тактаңыздар. Кытайлардыкынан мүмкүн болсо өзүбүздүн кыргыздардан сурап, өзүбүздүн кыргыздардан жегенге аракет кылыңыздар. Ата кыргыздардын кафесинен барып бисмиллах деп жей берсек болот эжелер. Көп сурап отурбай эле, себеби кыргыздардын баары мусулман, бисмиллах деп союшат малды. Күмөн санагандан кийин, например, дарат алдымбы же жокпу унутуп калсам, дарат бар деп ишенип окуй берсе болобу намазды. Бирок эсиңде жок, алдымбы же жокпу. Дарат акыркы жолу алганыңыз эсиңизде болуп, анан даратым бар беле жок беле десеңиз, бар деп окуй берсеңиз болот. Бирок дарат алган албаганыңыз эсиңизде жок болсо, анда даратыңыз жок, кайрадан аласыз. Мен 49 жаштамын, мамамдын үйүндө 20 жылда жашайм дейт, жылдан бери жашайм. 3 балам бар. Мамам жаман көрөт, үйүнө батырбайт, чарчап калдым, үй алгым келет, ипотекага үй алсам эмне болот? Башка вариант жок. 20 жылдан бери акча чогулта албайм, балдарым кичинекей. Первоначальный взноско кичине чогулду акча дейт. Жанагы рассрочка барго, мисалы Ихластын үйлөрү, Куттун үйлөрү, ошолор болот го дейм, первоначальныйны берип, калганын ушунча айга деп бөлүп берген, ошол үйлөрдөн алсаңыз болот. Аллах таалам жеңил кылсын. Туура ар кимдин өзүнүн үйү болсо, өзүнүн балдары менен кеңири отурса жакшы. Анан таза кысылсаңыз, квартира алып деле айына арендага төлөп, апаңыздын алдынан чыгып жашасаңыз деле болот. Анан ушинтип жанагы рассрочка кылып бөлүп берген үйлөр бар, жана процент кошулуп эмес, мисалы үйдүн баасы ушунча,
первоначальный 30-ын төлөйсүз, калган ушунча айга бөлүп бересиз дегенден алсаңыз болот. Аллахым жеңил кылсын. Менин суроом бар. Азыркы учурда эң чоң көйгөйүм төрөттөн кийин намаз окуп динге келүүм кыйын болуп жатат дейт. Жүрөгүм кысылып көп ооруйт. Эмне кылсам болот? Кимге кайрылуум керек? Ошол жүрөгү кысылган бүт эле көпчүлүк аялдардын оорусу экен да бүгүнкү күндөчү. Жүрөгүм кысылат, уйкум качат, тынчым жок деген. Жана айтпадыкпы? Ичке болбогон нерселерди жыйнагандан болот экен ошол нерсе. Динге келүүм, сиз эми мусулман элесиз да, динден чыгып кеткен жоксуз. Бисмиллах деп эле намаз окуп баштаңыз. Мүмкүн болсо бир дем салдырып алыңыз. Болбосо даратты алып эле кыздар акыреттеги тозокту эстеп туруп намазга жыгылыңыз. Сизди эч ким келип туруп азыр мындай мен таблетка бере албайм, сиз туруп намаз окуп кете турган. Кимге кайрылуум керек? Эч ким бере албайт аны. Молдого барсаңыз деле намаз оку дейт, башка кыл дейт. Өзүңүздү колго алыңыз. После родовой депрессия болуп атышы мүмкүн болуш керек. Себеби төрөттөн кийин аялдын гормондору өзгөрүп, бузулуп, нерв болуп баштайт. Төрөттөн кийинки депрессия коркунучтуу. Жакындарыңызга кайрылыңыз. Эжеңиз, бир туугандарыңыз болсо, жолдошуңуз бир жакшы сүйлөп, сизге жакшы мамиле кылып турушсун. Анан эжелер мындай мондай ооруларды дагы четке какпай чечиш керек да. Психотерапевтке барыңыз, невропатологко барыңыз. Убактылуу нервти успокоить эткен дарыларды алып ичиңиздер. Анан аны менен кошо рухту дагы Аллахка байланыштырыш керек. Истигфарды көп айтыңыздар. Аллахым мени кечир. Аллахым мени кечир. Кылган каталарым үчүн тазаланыш керек. Өлө көйүп кетти. Экинчи жолу турмушка чыккам, күйөөм динден алыс, иштебейт, бакпайт, менин мойнумда отурат. Бүт аялдардын көйгөйү. Кыргызстанда ажырашам десем не хочет, өзү менен өзү болуп жүрө берет. Аракети жок, эмне кылсам болот? Мен айтат элем, бүгүнкү күндө ажырашуу көп го, семьяны сакташ керек. Үй бүлөнү кандай болбосун кыздар сактаганга аракет кылыңыздар. Анан сиздин рызкыңызды берүүчү Аллах Таалам. Бала барбы, жокпу? Ортодо. Бала болсо барбы? Бала жокпу? Балдарыңызга жакшы карайбы? Кичине бир жеңилдете бир нерсеңизди. Эркектик сыпаты барбы? Колдоп, жакшы сүйлөп коёбу кеде? Жакшы сүйлөйт, көңүлүңүз же такыр пайдасы жок. Болду. Бар экен да. Кыздар, ушундай учурдачы баягы күйөөңөр менен вообще ажырашкыңар келип калат го. Ошондо отуруп жакшы жагын издеп көргүлө. Чукусаңар, адам болгондон кийин сөзсүз жакшы жагы чыгат. Базарга алып барып келсе, ошону колдонуңуз. Анан аял катары сиз дагы кичине куулук кылып, жакшы сүйлөп, кээ бир эркекке жаман сүйлөп көрдүңөр да 20 жылдан бери, 30 жылдан бери аны мен өзгөрбөйт. Жакшы сүйлөп кыздар, дуа кылып, Аллахтан чын жүрөктөн сурап, ал ушундай адам экен Аллах өзгөртө алат. Бирок сизди урбаса, сиздин акчаңызды алып көчөгө чачпаса, анда биз жашап көрүңүз дейт элем, мындай жакшы жагын эстеп, ошондой иштерге жумшап эже. Оор көтөргөн жерде көтөргүзүп, мындай жан жолдош кылганга аракет кылыңыз. Себеби жалгыз аялга кыйын. Жалгыз калсаң деле ошол түйшүктү тартыш керек. Эгер уруп, чегип, үйүңүздө баарын көчөгө ташып жатса, анда ойлонуш керек да. Бирок андай кылбай, кичине болсо да пайдасы тийип атса, ошол адам менен Кудай Таалам бириктириптир. Жакшы жагын эстеп көргүлө кыздар. Көпчүлүк учурда чыгат. Ажырашканга шашпагыла. Кийин семьяны сактап калганга сүйнөсүңөр. Тем более бала болсо ажыраштын кереги жок. Анан караңыз, мындай күйөөдүн жаман жагына эмес, бир бияктагы жакшы жакка көңүл буруп шүгүр келтире берсеңиз,
Иншаллах өзгөрөт. Жакшы жерине ушу машина менен базарга алып барып атат, шүгүр. Кимди алып барып атат эже? Кээ бирлерде ошол күйөө да жок. Жанында сүйлөп барган, жиниңиз келгенде сүйлөнүп алган, ыйлагың келсе көкүрөгүнө ыйлап алган кимде бар? Жок көпчүлүктө. Шүгүр кылып, ошол адамда дагы бир жакшы жагын көргөнгө аракет кылыңыз. Ичимдеги көйгөйүм улуу Мухаммадтын атасын кечире албай күрөшүп келем. Уулумдун атасын кечире албай күрөшүп келем. Мен аны акылым менен кечирдим деп аракет кылсам дагы мага көрсөткөн оор зомбулугун эстеп, жан дүйнөм ооруп ыйлайм дейт. Ушулда сиз өткөн жашоо менен жашап атасыз эже. Артты карап машина айдаган адам сөзсүз алдыда авария болот да. Сиз алдыга жылыш үчүн артты карабашыңыз керек. Ошол кишинин зордук, зомбулугу дагы тагдырыңызда болгон болчу. Аллах Таала жазган нерсе болгондуктан ошону менен Кудайга жакындашыңыз керек болчу. Ошону менен сиз Аллах Тааланы табышыңыз керек болчу. Ошол киши менен жашап бир нерсеңизди өзгөртүшүңүз керек болчу. Аллахым, ошолорду түшүнө албаган болсом түшүндүр, мени кечир, анан бирөөнү кечире алуу менин колумдагы иш эмес экенин мойнума алам. Кудайым мага кечирүүгө күч кубат бер. Кечире турган мага жүрөк бер. Кечире турган акыл, данышмандык, хикмат бер. Ажырашканыма да разымын деңиз. Ошол киши менен ошончо кыйналганыма дагы, ажырашканыма дагы Кудайым сага разымын. Сенин каалооң экен, мен азыр эмнеге экенин түшүнбөй турам. Неге мындай зордук, зомбулук көрдүм, түшүнбөй турам. Бирок сен эч нерсени жөн кылбайсың. Ошону менен мүмкүн күнөөм төгүлгөндүр. Мүмкүн акыретиме жакшыдыр. Ошону менен мен кандайдыр бир күнөөдөн сакталып тургандырмын. Аллахым, мен билбейм, сен билесиң. Мен билбеген көп нерсени сен билесиң. Кечирүүгө, ошол кишинин кылгандарын унутууга мага айкөлдүк бер деп дуа кылыңыз. Күнүгө сураңыз ушинтип. Тахажжудка туруп сураңыз. Аллах Таалам кечирген жеңил жашоо берет иншаллах. Ассаламу алейкум. Кызым 6 жашта, атасы менен ажырашканбыз. Ал адам үйлөнгөн. Мамилеси шүгүр, биз менен сыйбыз. Кызымды 2-3 күнгө жибере берчүмүн. Эми чоңоюп калды. Кыз бала болсо деп коркуп жатам. Себеби үйүндө чоочундагы адамдар болушу мүмкүн да дейт. Кандай кылсак болот? Күйөөңүз менен с ночевкой дейт. Эми күйөөңүз менен сүйлөшүп көрүңүз. Ушул сезимиңизди, ичиңиздеги коркунучту күйөөңүзгө айтыңыз. Мен ушинтип тынчсызданып коркуп атам. Үйүңдө чоочун адамдар жокпу? Себеби опасный бул кыздар. Туурабы? Кыз баланы бирөөнүн үйүнө жөнөткөн атасы болсо дагы эркек 24 саат алдыда боло албайт. Чын эле коопсуз, чоочун эркектер жүрүп, бирөө тийишип кое турган абал бар экенин сезсеңиз, анда атасына айтып көрүңүз. Жибербей койсом акысына кирген болбоймбу дейт. Атасына түшүндүрүп, мүмкүн сен келип турасың, мен жөнөткөнгө коркуп атам, ошону чечели деп айтып көрүңүз эже. Анан эгер чындап коркунуч болсо, жөнөтпөй койсоңуз деле акысына кирбейсиз. Эгер анан жөн эле атасына көрсөтпөй койгон тура эмес, үйгө келип көрүп кет деңиз атасын. Биз ата-энени тандаган жокпуз, бардыгына шүгүр, бирок атамды мас болуп, апамды капа кылган күндөрүн эстеп жүрөгүм сыгылат. Ооба, ата-энени тандабайбыз, бирок сиз ошол үйдө төрөлүшүңүз керек экен. Аны өзгөртө албайсыз. Ошол үйдө төрөлүп, ошолордун кызы болдуңуз. Ошол тагдырды, ошол турмушту көрүш керек экен, кандайдыр бир сабак алышыңыз керек экен. Атама окшогон күйөөгө туш келсем экен, ошо дуа кылышыңыз үчүн, Аллах Таалага жакындап, атама окшогон, арак ичпеген, аялды сыйлаган эркекке туш кыл деп дуа кылышыңыз үчүн, ушул дуа менен бейишке киришиңиз үчүн дагы ошол сыноо бериши мүмкүн. Тагдырды кабыл алыңыз. Аллахым, ошого да шүгүр. Өлтүрүп койбогонуна шүгүр. Ошол кезде эми бир чара көрүш керек эле. Жаш кыз болуп көрө алган эмес болсоңуз, эми айла жок кабыл алып, мисалы Ибрахим алейхиссаламдын атасы деле капыр болгон, туурабы? Адамдарга кошулуп отко салган баласын. Отко күйгүзөм деген.
Бирок андан деле жакшы бала чыкпады. Ибрахим алейхиссалам сонун болуп тарбияланды да. Ошон үчүн баягы ата болсо кызга өтөт деген туура эмес. Ар кимдин өзүнүн жашоосу бар. Сиз ошону кайталабайын, ошондой жашоону көрбөйүн деп, апамдай кор болбойн деп илим алыңыз, алдыга умтулуңуз, окуп өзүңүздүн оюңузду туура жеткиргенди үйрөнүңүз. Иншаллах баары жакшы болот. 2 ай болду күйөөм менен тарынып жүрөбүз, кайненемдин айынан. Мага үйдөн чыгып кете бер, талагың өзүңдө деп шарт койгон. 2 айдан бери жүрөгүм сыгылып жүрөм. Мага кеңеш бериңизчи устаза. Жалдырап да көрдүм күйөөмө, болбой турду, 3 балам бар, сыгылып ыйлайм. Андай болсо, азыр өзүңүз жалынып барсаңыз эме болосуз да, өмүр бою кадырланбай өтөсүз. Ошон үчүн тым туруп туруңуз. 2 ай болгон болсо, эркек 4 айда сынат. 4 ай күтүп туруңуз. Эме ал чыгып кетер дегенде ниетиге каралат, талак түштүбү жокпу, ал жөн эле коркутуп, өчөшүп айтышы мүмкүн. Бала барбы ортодо? 3 бала барбы? Балдарды алып кеткенсизби? Балдар кимде? Эме эркек 4 айда, азыр 2 айда бир аз күйөөңүз аялдын кадырын түшүнө элек. 4 айда өзүнө келет да, негизи 4 ай срок болот да. Жөн коюңуз. Сиз дуа кылып, намаз окуп, балдарыңызды жакшы карап, өзүңүздү жакшы кийинип, жеп, ичип, өзүңүздүн ден соолугуңузду карап, сиз өзүңүз менен болгондо күйөөңүз келет иншаллах. Азыр ага жалынып барыштын кереги жок. Каргап, жаманда сүйлөбөңүз. Мынанда ушундай учурдачы эркек чечим чыгарыш керек да. Азыр аял чечим чыгарып жараша коем, монтип чуркаганда эркек кадырыңарды билбейт кыздар. Кайра эле ошол нерсени кылат. Мунунда чечим чыгарып, келгенде жаман сүйлөбөгүлө. Ушундай жакшы немени кааладым эле, капа болдум эле деп жакшы кылып айткыла, жаман сүйлөбөгүлө, жарашкыла. Бирок мен айтат элем 4 ай болгуча күтүп тургула. Анан көрөсүңөр, может ортого ата-энеңерди салып көрөсүңөр, бирок ажырашпагыла. Наркы эркек деле силердин кадырыңарды бир аз түшүнүш керек. Баягы аялдар өзүбүз баштап, анан өзүбүз кетип, өзүбүз келип, мындай эркектин ордуна чечип калат дагы, аялдын кадыры жок болуп калат да кыздар. Бир 4 ай, 6 ай жөн койгулачы, түшүнүп келет деп ойлойм күйөөңөрдү. Кайненем өзү аябай жакшы аял, эне катары жакшы көрөм, бирок кайненем ордо ачып, ордодо адамдарды кирнелеп, ооругандарды эмдейт. Биз башка жашайбыз. Кандай проблема болсо же ооруп калсак, балдарым ооруса да ордого келгиле дейт. Эмдейм дейт. Мен ар дайым кирбегени аракет кылам. Учурда да ооруп жатам, эне катары. Элге тийген пайдам силерге да тийсин, кел, элдейм дейт. Эмдейм дейт. Намаз окуйбу? Өзүн айтпаса керек, бул келинже айтам. Эме намаз окуп кирнелегендай, Аллахтын атын айтып, сылап, Куран окуп, сылап кирнелесе болот. Анан эмдегенде мындай колун салып, эмгегин мынтип көтөрөт го, ошол бисмиллах деп кылса болот. Анан жана коргошун куюп, башка бирбелелердин атын айтып, арбактарга сыйынып кылса болбойт. Эжем менен жездем урушуп калып, эжем үйгө келе берет. Жездем эртең үйгө келбесең 3 талак деп айтыптыр. Эми алар кайра жарашып алышты. Алардын никеси кандай болуп калат? Келди да, келбесең дегенде бара койду эле. Талак түшпөйт да бара койсо. Анан бул маселени эмеге барыш керек. Мынтип айта албайбыз, экөөнү көрүп, молдолорго барып, муфтиятка келип чечиш керек. Бирок кел дегенге чейин келип калган болсо, эчтеке болбойт.
Түшүмдө өтүп кеткен байкеме тайыба келмесин айттыргам, ал байкем мас абалында өтүп кеткен болчу дейт. Айттырган келмемди Аллах кабыл кыла. Түшүңүздөгүнү иншаллах жакшы үмүт кылабыз. Түшкө негизи көп ойлонгон нерсең кирет дейт. Иншаллах Аллах таалам шакур кыпындай ишибизге дагы берейин деп турган зат. Ошон үчүн иншаллах баары жакшы болот. Аллахтын сыноосу келип жатат, дуба кылып коюңузчу. Сатуу жеңил болуп, күйөө балама жакшы жакка чечилсин. Сотко берип жаткан бендеге Аллах инсап, хидаят берсин. Амин. Ошол сот иштери, сотко барган жаман сот иштери жеңил чечилип, хидаят берип, кечиримдүү болуп, наркы тараптагы бири-бириңиздерди кечиришип, жакшы жакка ишиңиздер чечилип кетсин. Амин я Рабб. Кандай аягына чейинби? Эмне кылсам болот? Кайненемдин көңүлү деп ордого кирип, эмдесем күнөөкөр боломбу? Же ичимден Аллахка ниет койсом эч нерсе болбойбу? Канча жылдан бери каршы сөз айта албай ар нерсени. Сиз мындай да каршы сөз, мунуңуз шариятка туура келеби? Сиз Аллахтын аты менен айтасызбы? Же баягы бир-белелердин аты менен айтасызбы деп сураңыз, тактаңыз. Шариятка туура келип эмдеп аткан болсо болот. Мисалы баланын желкеси уюп калып, укалап мындай кылып аткан болсо, анда бара берсеңиз болот да. Кайненем ишеними боюнча аталардын арбагы кысат, умай энелер кысат, касиеттин кысмагынан дей берет. Анда туура эмес экен. Эне мунуңуз туура эмес, мен бара албайм. Бул арбактарга сыйынганыңыз туура эмес деп айтып барбашыңар керек. Мен сизди жакшы көрөм, бирок муну кылганыңыз сабакта уктум туура эмес экен деп айтып эле койгула. Байкем менен жеңем 4 баласы бар, үлгүлүү үй бүлө эле. Жакынкы жылдардан бери байкемдин ашыкча кызгануу, күмөн саноо, ишенбестигинен үй бүлөсү ажырашуу аягында турат. Жакында төрөлгөн баласын да менин балам эмес деп жаман ойдо. Биз жеңем тарапта болуп көп жолу уруштук. Себеби андай жаман жолго барбайт. Сиздин кеңешиңиз дейт. Байкеңерге дуа кылып, бир дем салдырып, окутуп да койгула. Бүгүнкү күндө сыйкыр көрө албастык деген нерсе дагы үй бүлөлөрдүн ортосунда көп болуп атат да. Анан жеңеңер өзү дагы дуа кылсын. Бул шек неден келип атат? Ошону отуруп жеңең менен ачык сүйлөшсүн да. Мүмкүн жеңеңер бир нерсе сүйлөп койгон, кызгантам деп айтып койгон. Беттешип, тактап алганда кыйла тынчтанат. Кимге эмнеге кызганып атат? Ошол нерселерди эгер таза болсо териштирип, беттештирип койсо деле болот. Ушундай учурда. Мен 4 бир тууганмын, 3 эркек жалгыз кызмын. 9 жылдан бери иштеп, 2 агама, апама тапкан акчаларымды берип келдим. Ошо вообще туура эмес. Агаларыңызга бербегиле кыздар. Эркекке ичиңер атышып, карыз алып берип, төлөп берип, кылып берип, өзүңөргө өзүңөр жүктү алып атасыңар. Андан көрө күйөөнү мактаганды, жакшы сөз айтканды, дем күч бергенди окугула, үйрөнгүлө. Мен ажырашып кетип, апамдын үйүнө келип жашап калганда жеңем Байкем Батырбай балам 1 жашка толгондо апам бар Москвага барып иште. Акчаны чогултуп берем, үй ал деди. 9 жыл иштедим. Айына канча алсам квартирага единицама алып калып бүт салчумун дейт. Апаңызга, апам үйүн 2 этаж кылып, евро ремонт тим эле сонун кылып бүтүрүптүр. Чоң Байкем да өзүнө квартира алды, экинчи Байкем да авангардан үй алды. Бирок мага бирөөсү да жакшылык кылайын дешпейт. Оңолобу деп ойлочумун, бирок такыр эле мага жан тартышпайт экен. Бир нерсе десем эле мени беттен алышат, сөгүшөт, апам үн чыкпайт. 9 жыл убактым баламды таштап, ал апасыз, атасыз. Эгер сиздин акчаңызга ушул нерселерди алган болсо, анда бир туугандарыңыз өтө чоң күнөөкөр болот. Ал сиздин акыңыз болчу, кыяматта жооп берет. Апаңыз
таза жегенге эч нерсеси калбай сиздин акчаңыздан жесе болот, бирок жөндөн жөн үйүн 2 этаж кылып салган туура эмес. Ошону айттыңыз, жакшы кылып айттыңыз, кыямат күнү жооп бересиңер. Анан жана которгон акчаңыз болот го банктан. Немеси барбы? Квитанциялары. Ошолорду алып эмеге сотко берсеңиз да болот. Ошол квитанцияларды ушунча жыл мен ушунча акча которгом кана деп сотко берсеңиз деле болот, себеби акыңыз. Апаңыз болсо деле бериш керек да, эме байкелериңиз болсо деле. Апаңыз ошол такыр ачка калып чекесинен алып жеген болсо, эч ким бакпай анда болот. Бирок жөн эле алып алган болсо бериш керек. Азыр жолук салынган кыздар, эжелер этеги жок эле шымдарды эле кийип жүрүшөт. Бул кандай болуп калат? Ушул атына мусулман болуп калдык деген сөз ушул да. Жолук салганбыз, фигурабыз, жолук негизи фигурам көрүнбөсүн, күйөөм гана көрсүн, башка эркектерден тосулайын, мени көргөндө фигурамдан эмес, мусулман аял катары, ичинде нафсы бар, руху бар, акылы бар, илими бар аял катары эсептешсин деп жолук салабыз да биз. Анан фигурамды көрсүн, биягым көрсүн, мени жакшы экен десин, баласын мынча эркек карады, тигинче эркек карады дегенде биз эме болобуз эжелер. Жолугубуздан сооп калбайт да, кыямат күнү баягы Тихама тоосундай сооп менен келет, сообу пыр болуп учуп кетет деген ушулар. Шым менен тизеге чейин кийген жакшыбы дейт. Жок, тизеге чейинки болбойт, тизенен түшүп турса кийсе болот, эгер астыдагы шым кенен болсо. Бирок астыдаңыздар жабышкан болуп, анан тизенен кийгенге болбойт. Фигура, максат фигура көрүнбөш керек. Бирок юбкадай кенен шымдар болуп, тизенен түшүп турса анда болот. Мен туура эмес деп ойлойм дейт, туура ойлойт экенсиз. Сага жин шайтан ичиңе кирип кетти деп эле көп адамдар айта берет. Каяктан билишет алар? Же эмне кылуум керек? Түшүмө турмушка чык дей беришет. Бирок жашым 60-та, ким алмак мени дейт. Азыр 70-те деле чыгып атышат. Эме аял өтүп кеткен болот, боштор болот. Негизи биздин шариятта 60 жашта деле турмушка чыккан күнөө эмес. Ылайыгын мени ким алмак эле эмес. Мен билем, бир 70 канчадагы эже ошол өзүнө ылайык бир кемпири жок кишиге чыгып, азырга чейин жашап атат. 10 жыл болуп калды. Балдар бөлүп коюптур, экөө сонун болуп жашап атат, кыдырып келишет. Ким алмак эле эмес, мүмкүн алып калат. Аллахтан жакшы сурап, ниет кылсаңыз, эжелер турмуш курам деген күнөө эмес, Аллах таалам берсе баары болот. Анан болбой калса деле тагдырды мойнуга алып, анан жин кирип кеткен десе, эмнеге таянып айтып атышат, дем салдырып коюңуз, анан өзүңүз дагы эрте менен кечки дуаларга бекем болуңуз. Турмуш курганда аралыгы канча жаш болушу керек билсеңиз, эме шариятыбызда канча жаш, мынча жаш болуш керек деген нерсе жок. Өзүнөн кичүү кишиге дагы турмушка чыкса боло берет. Өзүнөн кыйла улууга деле чыкса боло берет. Эгер сиз өзүңүз даяр болушуңуз керек да. 10-15 жаш болсо нормале дейт. Бирөөгө нормале. Сүйлөшүп көрүңүз, бир өзүңүз даяр болушуңуз керек да. Эми 10-15 жаш, бир 15-20 жылдан кийин ал киши карыйт. Анын кызыгуусу башка, сиздики башка болуп калат. Ошого чыдайм, көнөм, жаштык кылбайм деп көтөрө алсаңыз, чыга берсеңиз болот. Сыйласа, бири-бириңиздерге туш келсеңиздер. Анан ошол. Зына кылып койгон болсо, эме
бул жаман күнөө, бирок тобо кылабыз. Кечирүүчү же кечирбөөчү Аллах Таалам. Биздин сизди соттогонго эмебиз жок, акыбыз жок. Чындап өкүнүп тобо кылыңыз, анан ошол бала кайра келип аткан болсо, жаман бала деп айтасыз да. Жаман болсо, эгер сизди көп ыйлатып, жамандык көп кылган болсо, анда турмушка чыкпайм деп эле айтып койгонуңуз жакшы. Болгон нерсе болду, тагдыр, тобо кылып алдыга чыксаңыз, Аллах Таалам татыктуу инсанды туш кылат. Түшүмдө кыздарды көрдүм, буттары уйдун туяктары экен. Мени мүрзөгө чакырып жатышыптыр. Жанымда бир эже бул шайтан деп айтканда, келме айт деди, айттым. Башка кызды ээрчитип кетишти. Сурайын дегеним бул кандай түш устаза? Билбейм да, түш көрө албайм, бирок кандай түш болсо дагы турганыңыздан кийин мындай ушундай чочуган, тынчыңызды алган түштөргө садака берип, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп айтып коюңуз. Апам Москва жергесинде дарыланып жатат, дуа кылып коюңузчу. Апаңызга Аллах субханаху ва тааля, миналар апаңызга Аллах Таалам өзүнүн шыпасынан берсин. Аллах Таалам кандай оору бербесин, шыпаны кошуп берет деп айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Эч нерсе болбогондой жеңил шыпаланып, силердин алдыңарга кайтып келсин. Амин я Рабб. Көзүмдүн үстүндө отек бар болуп, аябай комплекс кылам. Блефаропластика кылдырсам болобу, көптөн бери ойлонуп жүрөм дейт. Кандай отек, мындай. Негизи пластический хирургия исламда болбойт. Жөндөн жөн кылганга болбойт кыздар. Эгер такыр ыңгайсыз болуп атса, мисалы, мурдуңдун бир жагы кыйшык болуп атса, элге көрүнгөн бир так болуп атса, анан отек. Денсаулыкка зыяны барбы бул блефаропластиканын? Негизи адам кейпин жөндөн жөн өзгөртпөйт. Аябай ыңгайсыздык жаратып жаткан учурда гана бизге шариатта алда денсаулыкка зыян келбесе уруксат. Хиджаб кийгим келет, бирок ата-энем каршы болуп жатат. Көптөн бери көндүрө албай келем. Алар жөн гана жаңылыш ойлоп жатышат. Эгер хиджаб кийсем, кийин чет жакка чыга албайсың, бул жакта иштей албай калышың мүмкүн дейт. Адашат. Сиз өзүңүз биринчи илим алыңыз, мындай хиджабка чечкиндүү болуңуз деп айтат элем. Мындай бирөөлөрдү көрүп кийбеңиз, бирөөлөргө кызыгып кийбеңиз, бир максат үчүн кийбеңиз, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн денемди, фигурамды жаап кием деп мойнуңузга алган болсоңуз, анда кие бериңиз. Чет жакка чыкканда наоборот кыйналбайсыз. Бул биз жакта эле кыйналат адам. Биздин эле бири-бирибизди сындайбыз. Европа, Америкаларда жолугуңуз менен такыр эч кимдин иши жок, эркин жүрөсүз кайра. Ошондуктан дуа кылалы, хиджаб кийүүңүз оңой болсун. Кудай Таалам сизге ушул хиджаб бул чоң ибадат да кыздар, жөн эле кийип алып аталы. Чоң ибадат. Бул ар бир хиджаб кийип чыкканда көчөдө сооп болот. Ар бир кадамыңызга сооп болуп атат кыздар. Анан жөн эле нерсе эмес, мен бир ичиде илими бар, ичиде өзүнүн ой пикири бар, чечими бар мусулман кызымын. Эркектерди фигурам менен эмес, өзүмдүн илимим менен, адам таң калтырбайм, өзүм илимим менен коомдо ордумду табам деген мусулман болгула. Насирдин кызы Насибегүл апам жакында каза болду. Дуа кылып коюңузчу дейт. Насибегүл апа жаткан жери жайлуу болсун. Аллах Таалам билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирген болсун. Алланын рахматы өтө кенен кыздар. Алланын рахматынан үмүт үзбөйбүз. Апаңыздын бул дүйнөдө иншаллах кылып кеткен кандай жакшы амалы болсо, Аллах Таалам миллиард эсе көбөйтүп, ошону кабыл кылып, жаткан жерин бейиштин бир бакчасы кылсын. Амин я Рабб. Адамда кара дуа сыйкыр бар экенин кандай билсе болот? Мен аны билбейм кыздар, бирок ошол анесе деп сүйлөп, тебинип калат деп айтышат. Анан жалкоолонуп
Бирок мындай бүгүнкү күндө өзүбүздүн эле жалкоолугубузду кара дуба сыйкырга, өзүбүздүн эле жаман пейилибизди кара дуба сыйкырга төңкөп жаткан жокпузбу да? Биринчи өзүбүздөгү каталарды моюнга алып, өзүбүз турмушубузду бузуп аткан жокпузбу? Силердин кылган күнөөңөрдүн аркасынан кургактыкта жана сууда бүт бузукучулук жоюлат дейт. Эгер турмушуңар бузулуп атса, эгер үйүңөр бузулуп атса, жашооңор бузулуп атса, бүт оюңар бузулуп атса, демек бир күнөө иш кылып аткан болосуңар кыздар. Көпчүлүк учурда. Ошондуктан баягы муну билбейм, молдолорго барышыңыз керек го. Турмушка чыкпай кыжаалат болуп, көңүлүм тынч албаса. Бул ушу шайтан ээлеп алганда, кара сен турмушка чыкпадың. Турмушка чыксаң сен жакшы кыз болмоксуң. Сен жаман кызсың, ошого турмушка чыкпай атасың. Бул сенин колуңдагы нерсе эле, сен жаман болгондуктан чыга албай атасың. Жок, бул Аллахтын колундагы нерсе кыздар. Турмуш, тагдыр бул Аллахтын колундагы нерсе. Келбей атабыз, сиз күнөөкөр эмессиз. Ооба, аракет кылыңыз, кыз бала таза болуп, жуунуп, кичине өзүң карап, жакшынап жүрүш керек, бирок эми жок болсо, жок кыздар. Бакыт жашоо ушуну менен болбойт. Бирөөнү турмуш менен сынайт, бирөөнү бербей сынайт Аллах Таалам. Эми шайтан келди дагы, сен жамансың, сен мына кыздардай эмессиң, эптей албайсың деген бүт ойду сага киргизгендиктен сен ушундай кысылып атасың да. Бул оор сыноо, бирок кабыл алышыбыз керек. Жалгыз жүрсөңөр дагы ден соолугуңар барына шүгүр, буту колуңар иштеп атканына шүгүр. Ишим токтоп, резко токтоп, түшүнө өтүп кеткен адамдар жалган түштөр көп кирип калса дейт. Ошо шайтан жакындап алган. Мен билбейм, ичиңерде жин барбы, сыйкыр барбы билбейм, бирок шайтан адамга жакындап алат кыздар. Бүт оюңарды, мээңерди жаман мусорлорго толтуруп алган. Сыйкырга бакшы дегенден алысмын, ооба. Динден билим алып, дин менен ушул суроомо жооп тапкым келет. Туп-тура кыласыз, Куран окуңуз. Кыздар, кыйналсаңар дагы Аллах Тааланан сурап, Аллах Таала жеңил кылуучу, мен дагы эчтеке кыла албайм да. Кудай Тааланан сурап, аракет кылгыла. Анан жанагы Б витамин дегендерди дагы ичкиле, туура тамактангыла кыздар, өзгөрүү ушунан башталат, көп баскыла. Басуу менен 10 жылдык ооруларды кетирсек болот экен да, адам организмич. Кайненем менен чогуу турабыз, абысынын бөлүнө элек, атаандаша берет, чайга отурганда барына тамак куюп, мага куйбай коет. Кээде түшүнбөйм, эмнеге ошентет. Мен болушунча аракет кылып жатам. Сиз капа болбоңуз. Куюп бербейби, туруп куюп келе бериңиз. Атаандашса мактап коюңуз, сен сонунсуң, жакшысыз. Мындай кээде ушинтип бир мактап да көргүлө адамдарды. Жакшы сүйлөп, ийжеңе жакшы көрөм да сизди, могу жериңиз жагат да деп айтып көргүлө. Анан бир үйдө урушпай жашагандын жолун издеш керек да. Кысылбай, атаандашпай жашагандын, тагдыр ошондой бирге жашап калдыңар, эми урушпай, талашпай жашагандын айласын табыш керек. Кантсеңер немелерин көңүлгө албагыла. Мейли силерге тамак куйбай койдубу? Куя бергиле, даражаңар түшпөйт, көтөрүлөт наоборот, туурабы? Бардыгыбызды Кудай Таалам туура илим алып, туура амал кылып, ошону менен жашообузга киргизип, эки дүйнө бактылуу болууну насип кылсын. Бардыгыңарга умрага, ажыга барып, тоюп дуа кылып, тоюп замзам ичип, энеден төрөлгөндөй таза болуп келүү насип кылсын. Ар кимибиздин үйүбүздө тынчтык болсун, жиндерден, шайтандардан, жаман ой, жаман пикир, васвасалардан Кудай Таалам өзү сактап, ар дайым оюбузга Аллах Таалам туура ойду берип, көзүбүзгө акыйкатты көрсөтүп, кулагыбызга акыйкатты уктурган болсун. Акыркы сөзүбүз ла иляха иллаллах болсун. Күндөрүбүздүн эң жакшысы Аллахка барган күн болсун, өмүрүбүздүн эң жакшысы аягы болсун. Жакшы карылык берсин. Өзүбүздүн бутубуз менен жүгүрүп, колубуз менен кыймылдап жүрүп Аллахтын астына барууну насип кылсын. Балдарыбыздан илимдүүлөр, алымдар чыксын. Биздин эле балабыз эмес, элдин, журттун баласы болсун, пайгамбарыбыздын татыктуу үммөтү болсун. Кыямат күнү пайгамбардын шапаатына жетүү баарыбызга насип кылсын. Ушул хиджаб кие албай жаткан бир туугандарыбыз хиджаб кийип, ата-энелери туура түшүнүктө болуп, ата-энелери дагы динге келип, намаз окуп калышкан болсун иншаллах.
Турмуш курам деген кыздарга Аллах таалам турмуш берген, жалгыздарга шерик берген, бактылуулук берген, баласы жокторго бала берген, жана ошол балдарды татыктуу тарбиялоого баарыбызга күч кубат берген. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Амин я рабб. عبيدك من شتات في شتات